Россияның шаһарларындағы шайлоо участкаларында Кыргыз Республикасының Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону уюштурууга көмөк көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасының шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы менен Россия Федерациясынын Борбордук шайлоо комиссиясынын ортосунда жолугушуу болуп өттү. Жыйында добуш берүүчү жайларда жабдууларды жана добуш берүүчү кабиналарды камсыздоо, электр энергиясы жана интернет менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу, шайлоо өтө турган күнү укук тартибин жана өрт коопсуздугун камсыздоо маселелери талкууланды. Россия Федерациясынын айрым субъектилеринде карантиндик чектөөлөр киргизилген учурда шайлоо комиссияларына жардам көрсөтүү маселелери талкууланды. Россиянын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Булаев парламенттик шайлоону уюштурууда жана өткөрүүдө кыргыз тарапка максималдуу түрдө жардам көрсөтүүнү тапшырды. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу үчүн шарттарды кеңейтүү максатында Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого карата чөт өлкөдөгү шайлоо участкаларынын саны 59га чейин көбөйтүлдү. Алардын 21 Орусиянын шаарларында жайгашкан. Россия Федерациясынын аймагында Москва шаарында 6, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Иркутск, Якутск, Южный Сахалинск, Сургут, Тюмень, Краснодар, Самара, Казан, Томск жана Хабаровск шаарларында бирден шайлоо участоктору орун алган. Учурда шайлоочулардын тизмесинде 75 651 чет өлкөдө жашаган же жүргөн шайлоочулар катталган.